Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар. Кудай Таалага шүгүрлөр айталы ушул орозого жетишкен. Кудай Таалага миң деген шүгүрлөр айтып, жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун деп тилек кылабыз. Урматтуу бир туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүнкү сиздер менен биз талкуулала турган, маектеше турган бул тема кечиримдүүлүк жөнүндө сөз кылабыз. Бир нече китептердин автору, дин аалымы Шермухаммад Ташматов устаз келген. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Орозоңуз кабыл болсун. Бирге болсун. Эл журтубуз менен амандашып алыңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу замандаштар, Кудай Таалам туткан орозоңуздарды кабыл алган болсун. Ушул ыйык айда кылган ибадаттарыңыздарды, дуа тилектерди кабыл алган болсун. Алла разы болсун. Мынакей ошол жалпы сиз иштеген Ислам университети, анан сиздин командаңыз көп эмгектер жасады. Аз убакыттын ичинде Алла разы болсун, Кудай Таалам ал жанга амалга береке берсин. Бүгүнкү темабызга токтолуп бериңиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям куттуу хадисинде атаакум шахру рамазан, силерге Рамазан айы кирип келди. Шахрул мубарака, берекелүү ай кирип келди. Бул айда Кудай Тааланын кечирими, мээрими, ырайымы жааган ай, күнөөлөрдү кечирүүчү ай. Ошол айда өзүңөрдүн ким экениңерди Кудай Таалага көрсөткүлө. Ошол айда силердин кылган жакшы амалыңар менен Кудай Таала периштелердин астында сыймыктанып, баланча деген кулум монтип ибадат кылып атат, мындай кылып орозо кармап атат, монтип жакшы иштерди кылып атат деп мактанат. Ошондуктан өзүңөрдүн ким экениңерди Кудай Таалага көрсөткүлө деп келет. Шахрул магфира деп келет. Орозо айы бул кечиримдүүлүктүн айы. Башка бир хадистерде кимде ким Рамазан айына кирип күнөөсү кечирилгенге мүмкүнчүлүк болбосо, кимде ким Рамазан айына кирип күнөөсү кечирилип чыкпаса, анда мурду жер сүзсүн деген хадистерде айтылган. Бул деген сөз ушул Рамазан айы бул кечиримдүүлүктүн айы. Кудай Таала кел кулум, о жамандыкты кылуучу, о жаман ойду нафсиге алдырган пенде, кел жамандыкты токтот, жакшылыкка шашыл, жакшы ишти кыл, өзүңдү оңдо, өзүңдү түздө деп Кудай Тааланын бир чакырыгы болгон ушул айда кирип келди. Албетте бул айда Кудай Тааланын кечиримине биринчиден сурап жетип, Кудай Тааланын кечиримине жетүүгө аракет кылуу менен биргеликте бул Рамазан айы кечиримдүүлүктүн айы. Бири-бирибизден кечирим сурап, бири-бирибизди кечиришип, сыйлашып, жакшы сөзүбүздү айтып, жашаган кемди жетсин. Ошондуктан келиңиздер, бул да бир чоң мүмкүнчүлүк. Рамазан айында бири-бирибизден кечиришип, кечирим сурап, жакындарыбыздан, мен айтпайм алыстан деп, жакындан баштайлык. Балдарыңыздан кечирим сураңыз, ата энеңизден кечирим сураңыз. Бүгүн апа, сизди жакшы көрөм апа, мени кечирип коюңуз. Татыктуу уул боло албадым, татыктуу кыз боло албадым, татыктуу кызмат кыла албадым. Алтын апам, мени кечирип коюңуз деп айтыңыз. Бүгүн барып бир туугандарыңыз менен агам, иним, эжем, карандашым, пенде экенбиз, кээде теңтектик кылдым, кээде балалык кылдым, кээде нафске азгырылдым, мени кечирип коюңузчу агам. Анча-мынча болбогон дүйнө талаштым, жер талаштым, мал талаштым, агам, ушу жерге кирсин, ушул жерди ала кой, малды ала кой, кой сеники болсун, агам мени кечирчи деп агаңызды боорунуңузга кыса турган, жакыныңызды бооруңузга кыса турган ай кирип келди. Келиңиздер, ушул Рамазан айында колдон чыгарбай, ушинтип жакындарыбыздан кечирим сурап жашайлык. Негизи кыргыз калкы биз жакшы көргөнүбүздү дагы, жаман көргөнүбүздү дагы, мындай жашырганды жакшы көрөбүз да. Айта албайбыз. Сыргатууну жакшы көрөм деп да айта албайбыз. Анан мени кечирип коюңузчу деп да айта албайбыз. Өтүп кеткен арман кылып. Анан көз жумуп кеткенден кийин аттың ай кечирим сурап калбай, аттың ай убагында деп бармагыбызды тиштеп калабыз да. Кече эле чоң болду элем деп. Кече эле мен эртеге кечирим сурайм деп жүрдүм эле, эртеге жакшы көрөм деп жүрдүм эле, аттың ай кеч калып калдым, убагында кызмат кылып калбапмын, убагында кечирим сурап калмакмын деп баягы негизи колдо бар алтындын баркы болбойт экен да.
жакының жаныңда турганда, күйөөң, аялың жаныңда турганыңда, бир туугандар жаныңда турганда, ата энең жаныңда турганда кээде баркын билбей калат экенсиң. Болбогон тыйын үчүн, болбогон буюм үчүн, болбогон ийне жеп үчүн, болбогон лопатка көрөк үчүн бир тууган менен бир тууган урушуп жүргөн учурлар бар да. Ошо Рамазан айы бир чоң мүмкүнчүлүк. Келгиле, бир ак дасторконго жыйна, жакындарыңды жыйна, бир туугандарыңды, акеңди, үкөңдү, эжеңди, карындашыңды баарын дасторконго жыйнап, ак дасторконуңду жайып, таттуу ширин чайыңды берип, ошол жерден эң жакшы көрөрүңдү айтып, кечирим сурап койсоң, кандай сонун нерсе? Кандай сонун сезим, керемет. Отурбалы, бири-бириңден кечирим сурашып, анча-мынча өткөн кеткенди эстеп, кечирим сурашып коюп, аздан-мынча көзүңө жаш алып, анан бактылуу күндөрдү эстеп, жакындар менен эстеп отуруп, кандай да бакыт да. Ошол мүмкүнчүлүктү мен айтат элем, колдон чыгарбайлык. Келиңиздер ушу бүгүн аткарып кылалык. Кыргызда жакшы сөз бар. Бүгүнкү ишти эртеңке калтырба дейт. Эртеге кар жайт дейт. Эртеге таппай каласың, эртеге кардын түбүндө калып кетет. Эртеге кечирим сурайм, апа сизди жакшы көрөм деп айтайын дейсиң, апаң таппай каласың. Эртеге ага сизди жакшы көрөм, кечирип койчу, татыктуу ийне боло албадым деп айтайын дейсиң, бирок бир тууганыңды таппай каласың. Эртеге эже сизди жакшы көрөм мен деп айтайын дейсиң, таппай каласың. Эртеге балаңдын ордунга кысып, ананып кетейин балам деп эркелеткиң келет, бирок ошо кичинекей балаңды таппай калышың мүмкүн. Келгиле, бүгүн Рамазан айында кечиришелик. Келгиле, балдарды эркелетелик. Биз кээде жемелеп, тепсеп, баягы басмырлап, сен паландайсың, аны колуңдан келбейт деп басмырлаганды жакшы көрөбүз да. Ушу жаш бала дагы табиятынан ушундай мээримге, кечиримге муктаж. Сиз эстей аласызбы? Акыркы жолу балаңыздын мойну, кызыңыз, чоң кызыңыз канчага чыккан? Чоң кызыңыз канчага чыккан? 6-класс. 6-класс. Акыркы жолу мындай боруңузга кысып, чачынан сылап, ананып кетейин кызым, мен сени жакшы көрөм деп чекесинен өпкөн күнүңүз эсиңиздеби? Ананып кетейин кызым, анча-мынча балким татыктуу ата боло албадым. Кызым, мени кечирип кой, татыктуу кыз бол, татынакай кыз бол, мени уят кыла көрбө деп боруңузга кыскан күнүңүз эсиңиздеби? Кыргыз кээде биз кыз чоңойган, кичинесин эркелетип жүрсөңүз керек. Az чоңойгон сайын 5-класс, 6-класс болгон сайын акырын алыстап баратасыз да балким. Келиңиz, бүгүн барып ушу мен айткандай кылып көрүңүз да. Кадимкидей кызыңыз бактылуу болот. Кадимкидей жыргайт. Кадимкидей бактылуу болот. Жүрөгүндө кадимкидей бейпилдик, тынчтык, рахат табат. Анан кетейин кызым, сени жакшы көрөм деп чекесинен өп, балам, кызым анча-мынча несени алып бере албай атам. Анча-мынча апара албай атам. Кызым, мени кечирип койчу десеңиз, баягы балким анча-мынча таарынып, эми бала да мени алып бербей койду, тиги көйнөктү алып бербей койду, тияка алып барбай койду деген кичине жаш балалык сезимдер болушу мүмкүн да. Ушулардын баарын унутуп, ананып кетейин атам деген баягы башкача бир сезим, башкача мээрим ойгонот да. Ошондуктан жаш бала дебей, чоң дебей, улуу дебей, улуу башыбызды кичүү кылып, 70-ке, 80-ге чыгып калган атаңыз деле бүгүнгө ананып кетейин балам, сага татыктуу ата боло албадым, кечирип койчу балам мени деп чекеңизден өпсө, ыйлайсыз да сиз, туурабы? Экөөбүз 40-ка чыктык, 45-ке чыктык. Азыр ошентип келсе, баягы ушунчалык эркек болгонубуз менен өзүбүздү кармай албай толкунданып, бетиң кызарып, көзүңө жаш тегернет. Ошондой эмеспи? Ошондуктан айтат элем да, келиңиздер. Бул Рамазан чоң мүмкүнчүлүк, чоң бир пайдаланып калчу учур. Ушул Рамазан айында пайдаланып калалык. Былтыркы жакындарыбыз, туугандарыбыз быйыл жаныбызда эмес. Былтыр жаныбызда отуруп ооз ачып отурган адамдар быйыл жаныбызда эмес. Ошол мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, келиңиздер, убагында, мезгилинде бири-бирибизди сыйлашып, кечиришип, жакшы көрүүбүздү айтып, жакшы сөздү аябай, жакшыбызды ашырып, жаманыбызды жашырып, татынакай Рамазан айын татынакай өткөзөлү демекчимин. Жакшы уста, алла разы болсун анан. Жакында эле ошол достукта ошол керемет китептердин ачылышы болду. Эртең дебе, кыздын сыры, анан ошол сынба, чөкпө, түгүлбө деген китеп. Анан ошол баягы ушул китептагы биздин ушундай азыркы айга, азыркы учурдун талабына, биздин темага ылайыктуу китеп экен да. Мынакей бул китептердин баягы сурам жылоо кылсак дагы өтө мындай кеткени дагы жакшы болуп атыптыр. Анан кечиримдүүлүк дегенде ошол сиз айткандай 1 гектар жер үчүн деле бир тууганын өлтүрүп коюп, бирөөсү түрмөдө жаткандар бар. Анан бул китеп ошол кечиримдүүлүккө кандай таасир бар, айтып берсеңиз. Бул туура айтасыз. Бул ат айтып тургандай сынбай. Адам бул жашоо негизи сыноолордун жыйындыгы экен. Кудай таала ар кандай сынайт экен. Кимдир бирөөнү баласы менен, кимдир бирөөнү бир тууганы менен, кимдир бирөөнү агасы менен, кимдир бирөөнү иниси менен, кимдир бирөөнү эжеси менен, кимдир бирөөнү атасы менен, кимдир бирөөнү баласы менен, кимдир бирөөнү аялы менен сынайт экен да. Бир кем дүнүйө деп коет кыргызча. Ооба.
бир туз кем дүйнө деп коет. Баары эр шаркка кетпейт экен. Бир ош, кыйыш болуп ушинтип турат экен. Кудай Таала сыйныулардын жыйын баягы сыноолордун жыйындысы экен. Ошо башыңа сыноо келгенде ата айтып тургандай сынып калба. Анча мынча бийлик келгенде, анча мынча колуңа байлык келгенде көп кетпе. Анча мынча көз ачып жумганча ошол байлыктан, көз ачып жумганча ошо бийликтен ажырап калганда чөгүп кетпе. Анча мынча келинчегиң менен, анча мынча күйөөң менен, жакының менен урушуп, талашып, кайсарланып, кээде пейлин көрсөтүп калса, түңүлүп кетпе. Şu birbirimizi keçirip yaşaylık, birbirimize жақсы сөздü арнап yaşaylık деген темалардың айналасында айтып тұрғандай ушундай шақырық китепте. Өзүңүз белгилеп кеткендей, азыр Кыргызстанда эң көп окулган китептердин катарында, өзү 1 жыл болот элек бул китептин чыкканына. Балким ушул тарапты көздөгөн үчүн, азыркы замандын дарысы болгон үчүн баарыбызда көйгөй бар, баарыбызда проблема бар. Ошо проблемаларды кантип чечүүнүн, кантип оңдоонун, кантип түзөөнүн кичинекей бир багыт берген китеп. Ошондуктан балким көп окулушуна ушул себеп болсо керек. Устат, бир маселе ошол Шермухаммед дин алымы сынып чөккөндө эмне кылат? Туура айтасыз. Ар бирибизге сыноо келет. Кээде адам чарчайт. Кээде адам кадимгидей сына баштайт. Кээде адам түңүлө баштайт. Кээде адам чөгө баштайт. Ошол учурда адам өзүн кармаш керек болот. Адам ошо сынуунун баягы сыноо келгенде чыгуунун жолдорун билиш керек болот. Мен көпчүлүк учурда кээде чарчап калганда үй бүлөмдү алам дагы баягы жаратылышка чыгам. Тоо койнуна. Тоо койнуна. Жаратылыштын койнуна чыгып алып, кээде жөн эле ошол жерде үй бүлөм менен, бала чакам менен кадимкидей жаш баладай ойнойм. Кээде жалгызсырап эч кимди жаныма жолотпой, кээде жалаң Куран менен Куран окуйм. Кээде китеп окуйм. Кээде ушул жашоонун кызыгы кете баштаганда дароо кирип ошол башымдан өткөн окуяны анализдеп, ошол мени сындырып аткан окуяны кагазга түшүрөм. Анан ошонун кантип чыгыш керек, эмне кылыш керек ушул моменттедир деген баягы кээде анализдерди берем. О китеп ушундай жаралган. Бул анча мынча ушулардын көпчүлүгү менин башыман өткөн. Анча мынча ошол баягы кайгы, капа, уруш, жаңжал көпчүлүгү ушул баягы жашоодон алынган сабактарда. Анан ошондо кээде кирип алып ошол нерсени кээде жазам. Анан 10 күн, 15 күн баягы кетет да, баягы проблема жоюлат, чечилет. Анан кайрадан окуп алып, анан кийин кээде күлөсүн. Кээде сени менен ошол күндөрдү өткөзгөн адамдар карап алып, шүмшүк, муну эмне кылгансың? Ушинтип да жазасың, жакшы атымды айтып койбопсуң деген учурлар болот. Эми ушундай сөз ээсин табат, сөз ээсин табат. Анан көпчүлүгүбүз жашообуз бири-бирибизге окшош да. Ооба. Ушундай бул китепте дагы ушул башыбыздан өткөн, сынбай, чөкпөй, түңүлбөй жашайлы деген бир чакырык да. Жакшы, анан ушул кечиримдүүлүк айы, кечиримдүүлүк темасы Шермухаммед устаз мен билгенден дайыма жылмайып жүрөт. Эмнеге? Мен ар дайым бир сөздү айтам. Сен жылмайсаң, аалам сага жылмайт. Бул табият ушундай. Сиз кайгырып жүрсөңүз дагы, кандай жүрсөңүз, сиз жылмайсаңыз, аалам сизге карап жылмайт. Жылмайыш керек, Мен жылмай атам, сиз жылмай баштадыңыз. Көрдүңүзбү? Мен жөн эле мындай жакшы позитивдүү сизге көз караш карадым. Сиз мага карап жылмайдыңыз. Бүгүн барыңыз да үй бүлөңүздө ушинтип кетсеңиз, сиз жылмайсаңыз, аалам, үй бүлөңүздүн баары жылмаят. Жана дайыма өңүрөй чөңүрөп жүргөндөргө кандай ыкма айтасыз? Адам өзүн өзү маштырыш керек. Адам өзүн түздөй алат. Адам ар дайым жылмайып жүргөнгө аракет кылыш керек. Менин бир Ясир деген устазым бар эле. Ар дайым сабакка киргенде ушул 1 саат бою ушул сен жылмайсаң аалам сага жылмаят, жылмайып жүргүлө деп эле айта берчү да. Ар бир сабакта киргенде каяктан бир ыгын таап келип эле ушул темага бир токтолбой өтүп кете берчү да. Анан ошону мен жумалап мага таасир берчү. Ошол хикмат менен, ошол баягы сабактан кайтып, сумканы жүктөп баратып, азыр да мен көз элестетимде да баратып, кадимгидей мынтип жылмайып барат элем да. Бир жумага чейин кадимги эстен чыгып баратканда дагы кирип, дагы жылмайып жүргүлө деп койчу да. Анан мен жашоодо ушул нерсени көрдүм. Адам сиз жылмайсаңыз, өзүңүз деле бактылуу кылбастан,
тегеректеңиздеги досторуңузду, үй бүлөңүздү, аялыңызды, ата энеңизди баарын кадимкидей бакытка бөлөйсүз. Анан жылмайган адам өзүнө тартып турат. Көчөдө бир жылмайып ар дайым жылмайып жүргөн адамды көрсөңүз, чуркап барып учурашыңыз келет, саламдашыңыз келет. Мындай дидарлашып отуруңуз келет да. Өңүрөйүп жүргөн адамдарды көрсөңүз, кадимкидей качкыңыз келет. Саламдашыңыз келбейт, көрбөмүшкө салып өткүңүз келет. Демек, пайгамбарыбыз ошон үчүн жылмай садака деп да. Анан пайгамбар айткан жылмаюу садака деген. Жада калса, ушу майда иштеп көңүл бурбай койбогула деген. Рамазан айы бул ушу берешендиктин айы го, ушу жылмайып калуу дагы чоң берешендик жакыныңызга. Мен муну да айтам, алыстан баштабаңыз, жакындарыңыздан баштаңыз. Ата энеңизге карап жылмайыңыз, аялыңызга, балдарга, аке-экүүгө, жакындарга. Кээ бирөөлөр көчөдө татынакай жүрөт да, үйгө барганда эле баягы кабагына кар жаап, өңүрөйүп эле, аялы жакпай, күйөөсү жакпай, баласы жакпай, малкананы карап койбойсуңбу, үйүң таза карап койбойсуңбу, ай дат деп үйгө киргенде баягы үйдө батыр жоодо жок болуп үйгө киргенде баштайт да. Ошондуктан бул жылмайуу кадимки адам баласына рахат, өзүнө адам жалган эле, жөн эле жылмайса адамдын денесинен бактылуулук гормондору чыга баштайт экен. Адам өсө баштайт экен. Ошондуктан мен айтат элем, келиңиздер, баарыбыз жылмайып жүргөн көрөйүн. Кыргыз негизи көп жылмайбайт. Ооба. Жылмайган көп жатыра бербейт. Табияты. Табияты. Бай тоодо өскөнбүз да, тоодо өскөнбүз. Америкада, Европада атайын 4 жыл бою атайын факультеттер бар экен. Жылмайган үйрөтөт экен, жылмайып жүргөн үйрөтөт экен. Ошондуктан биздин кыргыздарды көп жөнөтүш керек да ошол жер. Орустар кече байкы чоң спорттук мелдеш өткөзгөндө атайын адамдар жибериптир тиякачы. Апарып окутуп, адамды кантип тосуп алыш керек деп баягы жылмайганды үйрөнүп, келип жылмайып тосуп алып, жылмайып узатканды үйрөтүшүптүр да. Кытайдалар жакшы сөз бар экен. Жылмайганды билбесең, бизнес баштаба дейт экен. Жылмайсаң, ошондо ишиң жүрүшөт. Чоң философия. Бизнесиң ошондо жүрүшөт. Жашооң ошондо кылат. Оңолом десең, ар дайым жылмайып жүр. Бактылуу болом десең, жылмайып жүр. Сен жылмайсаң, Аллам сага жылмайт. Устаз, Алла разы болсун дейт. Мен бирөө мени капа алган дейт, такыр кечире албай атам. Кантип кечирсем болот деген суроо берип атат. Адам кечире албайм, кыла албайм, колумдан келбейт деген сөз айтпаш керек. Бул адам өзүнүн тагдырын өзү талкалайт да. Адам кыла алам деш керек, колумдан келет деш керек, кечире алам деш керек. Адам өзүн даярдаш керек. Кечире алам, колумдан келет, бизнес кыла алам, өсө алам, окуй алам, колумдан келет деген адам, ал адамдын колунан келет. Мен кечире албайм го деген адам, ал өзүн өзү талкалап атат, тагдырын талкалап атат. Бул текеберлик да? Текеберлик, коркоктук. Бул баатыр адам, бул өч алганга кудурети жетип турган учурда кечире билген адам баатыр адам деп айткан пайгамбар. Ачуусу келип, өч алганга кудуретин кеде айласыздан кечиресиз да кедечи. Анткени кудуретиңиз жетпейт, дух жетпейт да. Кеде сенин кудуретиң жетет. Өч алганга кудуретиң жетип турган учурда, ошол учурда кечирген адам баатыр адам, айкөл адам, кыйын адам, мына ушул адам. Пайгамбар эгерде бейишти кааласаң, мен ушул адамга айтат элем, эгер бейишке кирүүнү кааласаң, жүрөк бул жашоодо бактылуу жашоону кааласаң, анда кечирген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир күн айтты да, мына эшиктен кирген, биринчи кирген адам бейиши деди. Сахабалар ким кирет экен деп болсо, бир сахаба кирип келди. Сакалдарынан эмне тамчы сагып кирип келди. Эртеси күн дагы мына ушул эшиктен биринчи кирген адам бейиши деди. Экинчи күндө дал ошол сахаба кирди. Үчүнчү күнү айтты эле, үчүнчү күндө ушул адам кирди. Ошондо бир сахаба, мен сиз менен бир 3 күн жашап турайынчы, баягы үйдө кичине келишпестик бар деп, бул адамдын барып, ушу эмне үчүн бейишти болду экен, бир нерсени билгиси келди да. Барып 3 күн жашаса, 5 убак намазын окуйт. Адамдар жашаганда эле жашаганда эч бир өзгөчөлүгү жок. 3 күндөн кийин айтты. Сизди пайгамбар 3 күн бейиши деп айтты. Сиздин эмне өзгөчөлүгүңүз бар? Мен эч кандай бир өзгөчөлүгүм жок деди. Бирок деди, мен күндө жатаарда адамдардын баарын кечирип, жүрөктү таптаза кылып, эч кимге кек сактабай жатам деди. Мына ушул кылган амал үчүн адам бул дүйнөдө жер бетинде басып жүргөн бейиш адамга айланат да. Эгер бейиши болом десең, адамдарды кечирген. Кыргызда жакшы сөз бар. Атаңды өлтүргөнгө энеңди бер дейт. Бекер сөз эмес. Чоң философия. Чоң философия. Астында ушунчалык чоң маани, балким китеп, топ китептер жатат. Кечирген адам, кечирбеген адам могул жеринде кек сактап, кыйнап,
жүрөгү сыгылып, тигинин ийгилигин көргөн сайын, тигинин өскөнүн көргөн сайын кыйналып жүрүп, азапталып жүрө берет. Эгерде бактылуу жашайм десең, жүрөгүңдө тынчтык болсун десең, анда кечиримдүү бол, бүгүн кечир. Кечире алам да, кечирип сал. Жакшы устаз. Анан мынакей биздин азыр 5 мүнөттөй убактыбыз калыптыр. Бул эми 25 мүнөттүн ичинде бул тема өтө чоң тема. Анан ушул айда өзгөчө дагы жыйынтык таппай айтсаңыз болот. Ушу кечирүү үчүн кандай китептерди окуш керек? Же болбосо бир устаздардын сабагын окуш керекпи? Методика ыкмалары кандай? Тамерлан агай, Рамазан айы бул чоң мүмкүнчүлүк да. Жеткен бар. Жеткен бар, жетпеген бар. Бул жашоодо ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып калган адам, моменттен пайдаланып калган, ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып калган адам гана ийгиликке жетет экен. Мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланбаган адам ийгиликке жете албайт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен да, сахабалар менен толтура сахабалар менен олтуруп, ошо кыяматта менин үммөтүмөн 70 000 адам эсеп китепсиз бейишке кирет деп айткан экен. Ошондо Уккаша деген сахаба туруп, "О Аллахтын элчиси, мен дагы ошолордон боломбу?" деп сурайт экен да. Ошондо пайгамбар "Сен дагы ошолордон болосуң" деп, ошолордон жакшы тилек кылып дуа кылган экен. Экинчи сахаба тура калган экен, "О Аллахтын элчиси, мага да дуа кылчы, мен да ошолордон болуп калайын" дегенде, "Сабакака Уккаша" деген экен. Уккаша сенден озуп кетти деп айткан экен. Уккаша моментти пайдаланып калды деген экен. Уккаша мүмкүнчүлүктү пайдаланды деп айткан экен. Шансты пайдаланып калды, ал ошол адамдардын катарына кирип калды. Сизге окшоп баягы журналистке Билл Гейтс баягы интервьюсунда берип аткан учурда эстейсизби? Сиз кантип бай болуп калдыңыз, кантип ушунча байлыкты жыйнап калдыңыз деген суроону узатат. Ошондо баягы дүйнөнүн эң бай адамы "Могул кагазды алдым" дейт. "Сага канча акча керек жаз" дейт. "Мен сага акча берем" дейт. "Канча сураганыңды жазсаң, бардым берем" дейт. Канча сурасаң, ошону бардым берем дейт. Десе журналист эмне уялып, "Жок, сиз мени туура эмес түшүнүп калдыңыз окшойт. Мен акча сураган жокмун. Мен ошо элдер сурап аткан кантип байлыкка кантип жеткениңди сурап атам" дейт. Ошондо кагазды кайра алып туруп, анан чөнтөгүнө салат да. "Мен дейт, көрдүң дейт, мен сага бир чоң мүмкүнчүлүк бердим" дейт. Шанс бердим. Ошо шансты сен колдон алган жоксуң. Азыр канча да акчаны сурасаң, мен ошону элдин көзүнчө сага бермекмин дейт. Сен шансты пайдаланган жоксуң. Мен ушундай шанстарды, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаландым, ошондуктан мондай бай болуп олтурам дейт. Рамазан айы чоң бул шанс. Рамазан айы бул чоң мүмкүнчүлүк. Келиңиздер, Рамазан айында күнөөлөрүбүз кечирилбесин. Рамазан айында бири-бирибизди кечирелик. Рамазан айында Куран окуйлук. Рамазан айында китеп окуйлук. Рамазан айында жакшы иштер менен, кайрымдуулук менен, кол ачыктык кылып, жетимди сурап, жетсиздердин башын сылап, жакындарыбыздан, ага-инилердин, аке-өкөлөрдөн, алыстан эмес, жакындан баштайлык. Жандарыбызда жетимдер бар, жесирлер бар. Ошолордун башын сылайлык. Ошолорго кайрымдуулук кылалык. Рамазан айында артыбызда бир жакшы из калтыралык. Туугандарга, жакындарга, балдарга, акелерге, өкөлөргө деп айтмакчымын. Бир жакшы бата доо берсем. Кудай таалам туткан орозолорду кабыл алган болгон болсун, ар дайым кечиришип жашаганы Кудай таалам насип кылган болсун. Рамазан айынан күнөөлөрүбүз кечирилип, Рамазан орозолорубузду кабыл кылып, ар дайым туруктуу, ибадаткөй, Кудайдан корккон, мекенчил, элге, жерге, динге, мамлекетке, дилге, тилге кызмат кылуучулардан кылган болсун. Кудай таалам көрө албастын көзүнөн, жаманы сөзүнөн сактасын. Рахметке архаман рахим. Алла разы болсун, урматтуу бир-туугандар. Дин аалымы Шермухаммад устаз болду. Ким эгерде кечирсе, ал эки дүйнөдө бактылуу болот. Андыктан бул ай алымдар айткандай, устаз айткандай, кечирим айы. Андыктан ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып калыңыз. Сизге, бизге берилген бул чоң мүмкүнчүлүк. Кийинки эфирден амандашканча коштошобуз. Аллахтын саламы, тынчтыгы, кечирими сиздер менен болсун.